Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. 20 сентябрь 2022 жыл Баткен обласы Миң-Өрүк айылы. Азыркы учурда Миң-Өрүк айылы бул Тажикстан менен чектешкен. Биздин бул жерге келген себеби бул жерде 50дөн ашык үй өрттөнгөн экен. Жана үйлөр мародерство болгон. Үйдөгү бытовая техника, кийим-кече, продукты бардыгын алып кетишкен. Ошондуктан биз азырынакей Каракөл шаарынын боорукер бир туугандарынын атынан ушу өрттөнгөн үйлөргө биз азыр 100 000 сомдон беребиз иншаллах. Сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм Эшматов Абдысаттар менен ушу Миң-Өрүк айылында жашоочумун. Şu жерде 2090 канча эди? 92 жылдан бери ушу жерде жашайбыз. Тажиктар менен мына ушу тажик туугандар менен ушу жерде айылда бирге жашайбыз. Endi qanday desem shunday nima bo'lib qolib tayslar menen mana uylar kuyib shunda endi yashab boshqa aylar Bu uyda kim жашаган? Жакын арада ремонт кылдым dedi балаңыз. Канча акча кеткен? Endi акчасы кеткен да. Şu uyda жашаганбыз. Бала чакалар менен. Үйдө бардыгы ремонт кылгансыздар жаңы эле. Эми кыскасы мындайда үйүңүздө бытовая техниканы алдырдыңыздар. Кийим-кечелер, үйүңүз өрттөндү, бала чака сиздер көчөдө жүрөсүздөр, туурабы? Эми өзүңүздөр мына көргөндөй маалым болгондой мынакей үй ээси аманат 100 000 сом. Мынакей кармаңыз. Могу 100 000 сомго Каракөл элинин атынан сизге. Алла разы болсун. Азыр сиз кичине кыска дуа кылып коюңуз Каракөл элине деп. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir. Ya Allah'ım şu Kırgızstan eliga jana Karakol eline ушунчалык жардам берип атканыңыздарга Алла разы болсун. Ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, бала чакаңыздар менен тынч эсен аман жашап, şu илайым бактыруу болуп жүрө бериңиздер. Амин. Амин. Аманат өз эсине жетти. Азыр дагы нар жакта 3 үйгө барабыз.